дагы апасы жардам берип атты жанагы эмелерди. Жанагы включать эткенди, же болбосо скачать эткенди. Жана аны дагы бир эмеде интернеттен скачать эткенде апасы жардам берип атты. Бирок апасы дагы ал дагы заодно чогуу үйрөнүп атты да. Биз деле мындай нерсенин баардыгын билип калган эмес элек да. Биз дагы ушул балдарыбыз менен кошо үйрөндүк. Рита Мухтарбекова, колуңузду көтөрүп турасыз, суроо берейин деп атасызбы? Микрофон жандырып бере бериңиз. Саламатсызбы, Дүйшөн агай? Могу күндөлүк системасына кандай карайсыз? Аябай ылайыктуу окшойт. Күндөлүк системасычы электрондук. Ошол күндөлүк системасын мен маалыматым жок экен. Казакстанда күндөлүк деп туруп мектепте система бар. Мен окуу жайда иштеген үчүн бул жөнүндө жакшы мындай адис катары жооп бере албайм. Бирок күндөлүктү дагы мындай билбейм, мен түшүнүгүм боюнча анын мындай өтө эле татаал болгон үчүн дагы окуучуларга мындай ата-энеге дагы оордук кылган жактарын билем. Бирок мага караганда бул жерде менден жакшыраак айткан, мисалы үчүн Назиманы мен сурап кетейинчи. Назима как раз мектепте иштейт. Ушу Назима кызыбыз айтып берер ошол электронный дневник. Ошону айтып берсеңиз, ушунун пайдасы кандай, Назима? Саламатсыздарбы? Угулуп атабы? Жакшы эле. Ушул баалоо боюнча сиз айтып атпайсызбы, күндөлүк деп EduPage азыр кыргызча менен орусчага которулуптур. Азыр айыл жергелеринде дагы EduPage колдонуп атышат да. Алар эмне деген платформа? Бул акта сабактарды жанагы асинхронный деп атпайбы, ошолорду жүктөсө дагы болот. Тест түрдө дагы алса болот, презентация дагы кылса болот. Мугалимдерге аябай ыңгайлуу экен. Жанагындай Google Classroom сыяктуучу. Анын баалоо түрүндө болгондо, биякта ата-энелер да кошулат экен, студенттер өзүнүн соткасы менен да кошулат экен, мугалимдер да сотка менен иштей алат экен дагы. Анан баа койгон соң ата-эне дагы ошол замат көрөт экен да, кандай баа алды. Ошон үчүн ал контролдоп турат экен. Балдар болсо өзүм кандай сабакты өздөштүрүм деген өзүнө тест аркылуу болот экен да, self assessment деп коет го. Өзүнө баалоо берет экен. Анан мугалимдер болсо ошол эле жерден чейректик бааларды ал калькуляция кылат да. Ошондо сиз ар бир тест сайын баа койсоңуз, чейрекке дайыма автоматически чыгып турат экен. Ошо талап кылсаңыздар болот. Университеттерге дагы ошо EduPage колдонсо болот да, кыргызча, орусча варианттары бар экен. Көрдүңүздөрбү? Мен ушундай деп айтайын дедим эле деп коем. Чоң рахмат, Назима. Рахмат сизге. Агай, суроо бар экен, саламатсызбы дейт. Бизде жеке менчик мектеп, Zoom аркылуу өтөбүз. Ата-энелер окуучулардын жанында олтуруп, аябай текшерип турушат. Ата-энелер менен иштешүүгө кандай сунуштарды айтат элеңиз? 54. Ата-энелерге ата-энелерге өтө кызык окуя болду. Азыр жагдай болуп калды да. Мурда ата-эне балдарын мектепке алып барып, киргизип коюп, анан кайра келе берет эле дагы. Балдарын кантип окуп атат, мугалим кандай мамиле кылып атат, кандай тапшырма берип атат, аны балдарынан сурайт эле. Кээ бир балдар жакшыны ата-энесине айтып берген балдар бар. Ата-энесине жок, эч нерсе айтпайм деп койгон балдар бар. Мисалы үчүн менин балдарым деле анча эле жарылып айта бербейт. Кээ бир мындай сурасам, окуп атам деп коет жалпы эле. Ошондуктан биз билбейт элек да, эмне кантип окуп атат, баягы класстын ичиндеги болгондой ичара мамилелерди билбейт элек. Азыр эми ушул онлайн дегенин пайдасы карасаңыздар, ата-эне мындай өтүп баратып да, тамак жасап атып да, мындай эшикти ачып туруп, баласы кантип окуп атат, жооп берип атабы, жооп бербей атабы, кызыгып билип атат да. Мугалим кантип сурап атат, менин балама эмне үчүн сурап айтат деп. Керек болсо менин бир таанышым, жакын досум, ал иштеп жаткан экен компьютерде. Баласынан эжеке сураптыр бир жолу. Сураган экен, эми кээде 40 мүнөт, 45 мүнөт өтө тез убакыт өтөт да. Мугалимдер да биздин эмебиз жакта жанагы чыдамсызбыз да, аябайчы. Суроо берген экен, бала жооп бербесе, сразу башкага өтүп кете бериптир да. Анан 3-чү жолу болгондо баягы атасы келип туруп, өзү аябай билимдүү, өтө кыйын киши. Эжекеге ошол жерден зумга айтып туруп: "Ай, подождите, мой сын, почему вы не ждете, когда он ответит?" деп баягы ошол жерде мындай конфликттик казус жагдай пайда болуптур да. Анан кийин кечирим сураптыр. Бирок анын деле айтканы туура. Биз ошол менен эмнени байкап атабыз? Кээде мугалимдердин өзүнүн методдору да, усулдары начар экен да. Себеби ал реалдык режимде деле, мисалы үчүн, педагогикалык жактан бир балага суроо бергенден кийин 7 секунд, 10 секунд, керек болсо 15 секунд күтүш керек өзү. А биз болсо 1-2 секунд күтөбүз дагы, жооп бербесе сразу башкага өтүп кетебиз да. Же өзүбүз жооп бере коебуз. Ушунчалык шашабыз. Биз кээ бирде тез жооп берген окуучу ал акылдуу деген түшүнүк бар да бизде эмнегедир. Ойлонуп жооп берсе болбойбу? А бул жерде
Эми мына ата-энеге кайра келсек, ата-энеге менимче башынан мындай келишим түзүп алыш керек да. Ата-энеге кайсыл учурда кандай ата-эне жардам бере алат, көмөк бере алат. Балким ушул кээде мен ушул эме жагдайда башталыш класстарга үй тапшырмасы дебестен ата-эне менен иштөө деген деп туруп башкача айтсакпы дейм да. Себеби ата-энени дагы мынтип катыштырсак да, 1-класс, 2-класстардачы үй тапшырмасы десе бала тапшырманы аткарат дегендейчи. Анан бара-бара окуучуларга мындай түшүнүк берсек да, ата-энеге дагы баланын бир нерсени үйрөнгөнү маанилүүрөөк. Баланын жакшы баа алганына караганда бир нерсени үйрөнгөнү. Кээде ата-эне дагы биз мындай эме кылабыз да. Баары бир балам 5 алса экен деп туруп жардам бере коебуз, тапшырмасын аткара коебуз. Ошону ата-энеге жеткизе билсек, балаңыз сиз жардам берсеңиз медвежья услуга деп коет, жардам бере берсеңиз, анда балаңыз эч нерсе үйрөнбөй калат. Сизге баа койгон болуп калабыз. Ошондуктан балаңыз өзү үйрөнсүн деп туруп ата-эне менен аябай ата-энени партнер катары көрсөк да, кээде ушу ата-энени биз мындай атаандаш, душман десем ашыкча болуп кетпесин, атаандаш катары көрүп калабыз да. Ата-энени партнер катары келишип алсак, кайсыл учурда ата-эне жардам бере алат, кантип жардам бере алат, өзгөчө онлайн жагдайда мындай шарттарды түзүп бере алабы, же болбосо баласына кайсыл учурда көмөк берет. Ушуну мындай бөлүп алсак да, кайсыл учурда ата-энеси менен көмөктөшүш керек, кайсыл учурда бала өзү аткарыш керек. Ушундай кылсак, дагы максатка ылайыктуу болуп, ата-эне дагы өзүнүн эмесин, ролун жакшы билсе, ата-эне менен чоң иштешибиз керек деген мен ойдомун да. Бактыгүл эжеке дагы бар экен, суроо берди. Бактыгүл эжеке аябай активдүү катышат ар жерге, мен аябай баалаган эжеке. Не дейт? Мугалимдин суроо берүү менен жооп алуу маданиятын бизде азыр калыптанып элек дейт. Обас, мугалим мугалим деп, азыр эми журналист деп баарын эле айта берсек болот. Эми суроо берүү өзүнчө бир мындай маданият экен да. Суроо бергенде дагы кантип суроо берет, балдарды суроо бергенди үйрөтүү. Мисалы үчүн суроону бергенде эптеп эле фактологический эмес. Мисалы үчүн илгери бир Сейтек деген жердешибиз айтты, Япониядан келип алып. Мен журналисттерден тажап калдым. Алар ушу Японияда адамдар кандай экен, эмне тамак жешет экен, кыргыздарды билеби экен деп эле канча жолу интервью бердим, баары эле ушу суроолорду берет дейт да. Демек бул өзүнчө суроо берүү, эмне үчүн адам суроо берет? Суроо берүү бул билимге секирик да. Балдарга үйрөтсөк, жакшы суроо берүү жакшы билимге жол ачат. Ушундайды үйрөтсөк балдарга. Конференцияларда ушундай жакшы суроо берген адамдарды көрөсүңөр, демек суроо берүү менен адам өзүнүн немесин жанагы изденүүсүн канааттандырат экен да. Мен да ошо кошумчалап кетейинби? Кечиресиз. Келиңиз. Назим эжеке. Ошол жанагы Хан академиясындачы flipped classroom деген түшүнүк бар. То есть перевернутый класс. Бул деген жанакы суроону айтып атпайсызбы? Болжомдоп сабак боло электе суроону пайда кылып, ошого ойлонтуп, баланы анан кийин Zoom аркылуу ошону талдасаңар, ошондо жакшы класс болот го дейм да. Студенттерге деле жана 2-3 класстарга делечи. Бирок ошо суроону деген WhatsApp аркылуу же болбосо класска бир 20 мүнөт, 30 мүнөт каларда суроолорду берип койсоңуздар, анан кийин талкууланса да. Өтө жакшы. Анан мен улап коеюн ушуну. Анан суроо бергенде дагы ушул жерде отургандардын 100% билеби экен, жаш мугалимдер билбей калышы мүмкүн. Керек болсо атайын жанагы Блумдун таксономиясы деген бар. Ал Блумдун таксономиясы деген ойлонуу ар кандай тепкичтен турат. Ойлонуу эң жөнөкөй ойлонуу, жана эле жаттоо, билим. Ошондой эле эң жогорку деңгээлдеги ойлонуу, жанагы ой ыртыдагы суроолор татаал суроолор. Ал эми эң оңой суроо Кыргызстандын Борбор шаары, канча область бар, бул эң оңой суроолор, китептеги бар жооптор да. Ал эми өзүңүздүн эгер материалыңыздар жок болсо, мен ушул боюнча мен материал жөнөтүп кое алам эми, кыргызча, орусча, ушу Блумдун таксономиясын. Аны дагы класста аябай эффективдүү колдонсок болот да. Тилекке каршы жөнөкөй мектепте, керек болсо кээде вузда деле жогорку окуу жайда иштеген кээ бир мугалимдер көпчүлүк убактысын жана фактологический фактын таап берүүчү суроолор менен гана алек боло беришет экен да. Ал ошо китепте эле жообу бар. Анан балдарды биз жанагы изденүүчү, творческий, баягы бир жаңылык алып келүүчү түртө турган суроолорго үйрөтсөк, ошондо биздин балдардан илимпоз чыгат. Болбосо биз бирөөнүн эле жасаган нерсесин кайталай турган эле билим ала беребиз деген эле урматтуу кесиптештер. Эмне үчүн Кыргызстанда мисалы үчүн эч нерсе ойлоп таппайбыз? Себеби билим берүү системасы биздин балдарды чыгармачыл ойлоого түртүш керек. Ошондо биздин балдар бир нерсе ойлоп табат. Каттуу тийсе кечирип коесуздар. Ишенагай суроо берсе болобу, ушундан улам.
Макул, анан чатта да жакшы суроолор болуп атат. Айта бериңиз, жаңы эжеке. Окуу жайларга кандай сунуштарды берет элеңиз да? Биз азыр эми тилекке каршы окутуучуларыбыз, студенттердин арасында ушул башында айтып кеттиңиз го, сиз чоң жанагы стажы көп эжелерге жардам бергиле депчи. Ошо окуу жайларга кандай сунуш берет элеңиз да? Компьютердик сабаттуулук дейсизби же мультимедиалык сабаттуулукпу? Ошо платформаларды үйрөтүш үчүн кандай иш-чараларды кылыш керек? Ошо окуу жайларга кандай сунуш берет элеңиз? Ооба, азыр сиздер уюштуруп аткан вебинарлар аябай жакшы. Анан мен дагы айтат элем, будан башка дагы министрлик дагы ушул 20-сынан баштап аябай күнүгө сонун вебинарларды уюштуруп атат. Ошого катышууга аракет кылыңыздар. Анан бул ушул августка, сентябрга чейин эле башталып бүтүп калып, анан кийин эле болду бүттү эмес. Андан кийин деле мугалимдер өзүнүн тажрыйбасын бөлүшсө болот. Ошол эле сиздин окуу жайларда өтө күчтүү, жакшы иштеп аткан мугалимдер өзүнүн тажрыйбасын көргөзүп, ай Zoom'ду мен мынтип колдонуп атам. Zoom'да жөн эле лекция эмес, Zoom'да мынандай интерактив кылса болот экен деп туруп өзүңүздөрдүн табылгаларыңыздарды бөлүшсөңүздөр. Бул дагы өтө маанилүү. Анан урматтуу кесиптештер, негизинен эгер мен сиздердин окуу жайда иштегенде утуру мугалимдердин жылдын аягындабы же чейректин аягындабы мугалимдерден кана өзүңүздөр анализ кылып көрүңүздөр, техникалык жактан эмнени билесиздер, эмнени үйрөнгүңүздөр келет деп туруп, ошонун негизинде семинар уюштуруш керек. Бизде кээде мугалимдерди биз билебиз деп эле биз өзүбүз семинар уюштура беребиз да. Аны англисче needs based деп коет. Needs based дегендери мугалимдердин муктаждыгына жараша семинарларды уюштуруу максатта ылайыктуу. Мисалы үчүн 10 мугалим бир Zoom'ду же болбосо башка нерсени үйрөнөм десе, ошону үйрөтүш керек. 10 мугалим башка изилдөө үчүн керектүү технология үйрөнөм десе, ошону үйрөнүш керек. Ар бир эмесе мугалимдердин өздөрүнүн керектүү эмне керек ошолор үчүн ошонун негизинде семинар уюштуруш керек. Менин пикирим ушундай эжеке. Суроо бар экен агай. Сизге чоң рахмат дейт. Гүлзат Калматова эже сурап атат. Окутуучулардын жадыбал боюнча онлайн сабак өтүп жатканын кантип контролго алса болот? Вай. Контрол деген сөздү мен эжеке аябай жакшы деле көрө бербейм. Эми бирок сиз ошо жетекчи окшойсуз эжеке. Эми жетекчилер ошо контрол деген сөздү колдонот эми. Макул. Контрол дегенде мындай, буларды текшериш керек, себеби булар ошо мен текшербесем сабагын өтпөй коет деген көз караш да. Мен ушул кээ бир окуу жайларда мен таң калганым, сиздердин окуу жайда жок болсо керек, кээ бир окуу жайларга класстык бөлмөлөргө видеокамера коюп коюптур. Неге десем, эжекелер сабак өтпөй коет, отуруп алышат дейт. Анда мен айттым, эмне үчүн андай кылып атасыздар? Мугалимдерге ишеним болуш керек го десем, доверяй, но проверяй дейт. Тооба кылдым. Биринчиден мугалимге ишеним болуш керек, ал өзү жакшы иштейт деген. Анан эгер камера коюу менен сиз анын жеке территориясына, жеке укугуна кирип барып атасыз да, анын немесине, автономиясына кирип барып атасыз. Ал эми контрол кылганда албетте, менимче бул жадыбал менен өтүп жатканын, мисалы үчүн биздин окуу жайда эч ким текшербейт. Бирок ал жакта неме бар? Студенттер эң негизги гаранттардын бирөөсү студенттер. Эгер сиз сабак өтпөй аткан болсоңуз, эки жолу жадыбал боюнча өтпөй аткан болсоңуз, студенттер дароо өзүнүн укугун колдонот дагы, мындай туура каналдар менен айтат. Бул агай эптебей эле жүрөт, сабак деле нормальный болбойт атат. Ошон үчүн чара колдонот. Анан жылдын аягында дагы, ошо курстун аягында студенттер, ар бир студенттер өзүнчө course evaluation деп коет. Курсту анализ кылып туруп, мындай кайтарым байланыш кылып, бул мугалим ушу көптөгөн пункттар аркылуу сабагын нормальный өттүбү, даярданып келдиби, инновациялык методдорду колдондубу, сиздин сурооңуздарга канааттандыруу жооп берери деген ушундай анкета бар. Анкетага жооп жазат дагы, ошол анкетанын жыйынтыгында жылдын эсебинде сиз отчет тапшырасыз. Сиздин эмеңизде студенттердин жазганын бирөө текшербейт. Сиз өзүңүз ошону анализ кылып туруп, деканга отчет тапшырасыз. Мен аракет кылдым, студенттериме мына жагын үйрөтө албай калдым деп. Бул ушундай жекече мындай, менимче көбүрөөк ишеним болуш керек да. Мен мугалимди, эгер ушунчалык эле мугалим начар болуп, жадыбалдан өтпөгөн мугалимди жумушка албай эле койсо болбойбу? Аны ошол мен айтат элем, мугалимдерди тандап атканда жакшыраак тандаш керек. Эми Кыргызстанда бизде кээ бир учурда окуу жайды бүткөндө мындай ар кандай дарбаза менен кирип келген мугалимдер болуп калат кээде, же болбосо эми кээде мугалимдер жок болуп калып, адамдарды алып калабыз. Бирок ошол учурда катуураак текшериш керек. Кийин сабак алгандан кийин доверяй, проверяй ал болбойт. Себеби ал мугалимдин сиз укугун тебелеп атасыз деп айтат элем да. Бул жерде
Кундуз Акимовна жазып атат. Кээ бир мугалимдер өзүбүздүн медиа сабаттуулугубузда жетишсиз, себеби WhatsApp группалардан такталбаган жана фейк маалыматтарды жибере беришет. Анан ал группада окуучулар да бар. Алардын психологиясына таасир берет го дейм, деп өз оюн жазып атат. Өтө туура айттыңыз, өтө туура. Өтө туура, бул медиа сабаттуулук өтө маанилүү да. Сынчыл ойлом менен ошол анан карасаңыздар жанагы ушул пандемия боюнча деле, мына ушул оору боюнча деле илимдүү, билимдүү университетти бүткөндөр да айтып алып, ар нерсени айтып, бул болбогон нерсе экен, оору деле эмес экен. Аны калп эле кыргыздар оорубайт экен, мусулмандар оорубайт экен деген нерсени айтып атат го. WhatsApp'тар менен жөнөтүп атат. Ошого ишенгендер бар да. Бунун үчүн мен кайра эле айтат элем, урматтуу кесиптештер, ошону Назима эжеке өзү аябай жакшы айтты. Балдардын сынчыл ойломун өнүктүрүшүбүз керек да. Балдар ар кандай алган маалыматты өзү анализ кылып, көрүнгөн бул айтса деле ага деле ишене бербей, азыр өзгөчө Кыргызстанда жанагы эмелер көп болуп калды, ораторлор. Өтө кооз, мага окшоп кооз сүйлөгөндөр. Адамдарга мындай эми мага окшоп деп айтсам, башкалар капа болбосун, мага окшоп лапша илгендер көбөйүп кетти да. Ошолордун тип карап туруп, бул кой, бул алдап атат деп туруп, адам биздин жаштар өздөрү чечим чыгарыш керек да. Кээде ушу жаштарыбыз кооз сүйлөп, ушундай кооз сүйлөп койгон адамдарды мындай идеал тутуп алышат да. Анын деле артында эмне үчүн сүйлөп атат? Артында эмне бар деп туруп, ар кандай фейк маалыматтарды анализ кылып талдай турган, ар кандай маалыматты бири-бири менен айкалыштырып, эмне үчүн? Азыр керек болсо, жакын арада Англия, Великобритания, Улуу Британия Советтер Союзунун билим берүү системасын көчүрүп атат экен деп ура деп сүйүнгөндөр көп болуп атат. Алындагы элемент правда бар, ал туура жагы бар. Советтер Союзунун билим берүү жагы күчтүү болгон. Бирок Британия ошону эле Советтер Союзунун билим берүүсүн мындай 100% көчүрдү деп туруп сүйүнө бергенибиз, анан эртең кайрадан Советтер Союзунун билим берүү системасын кайра алып келебиз деген адамдарга айтат элем, заман өзгөрүп кетти эми. Биз алдыга карап карашыбыз керек деп. Агай 10 мүнөттөп келип атат. Азыр бул жерде Рита Мухтарбекова онлайн этикетти жакшы түшүнө беришпейт көпчүлүгү дейт. Абдиев Мурат агай айтып атат, онлайн сабакта окутуунун интерактивдүү ыкмаларынан кайсынысын өтүү эффективдүү болот деп колдонуу деп жазыптыр да, сурап атат окшойт. Өтө жакшы, өтө жакшы. Рита эжеке дагы, Мурат агай дагы аябай жакшы суроо бериптир. Мен эми жооп беришке аракет кылайын. Онлайн этикетин аябай эми Рита эжеке бир жагынан баарыбыз үчүн биринчи жолу болду да булчу. Ошон үчүн кээде жанагы онлайндын этикеттери өзү эмне, эрежесин кантип кабыл алабыз, студенттер менен эрежесин алтын эреже кылып чыгарып алсак жакшы да. Мындай бирөө сүйлөп атканда башканы бөлбөйсүңөр, же болбосо камераңарды унутуп калып көрүнгөн жаман нерселерди жасабайсыңар, кечире коесуң. Ошон этикеттерди иштеп чыксак болот, бирок аны сиз башка жактан көчүрүп келип алып студенттериңизге мажбурлап эмес, студенттериңиз менен чогуу иштеп чыксаңыз анда да жакшы болот да. Себеби ошондо студенттер, бул биз иштеп чыккан эрежелер деп туруп, онлайн этикетти жакшыраак колдонот да менимче. Ал эми Мурат агай болсо, Мурат агай абдан мыкты илимпоз агай. Бул агай онлайн окутууда интерактивдүү ыкмалардын мен дагы мурда биздеги blended learning дегенди колдонот элек. Бирок апрелден бери мен эмеге ушул Zoom аркылуу колдонгондо аябай мага жакканы ушундай экен. Мурат агай, ушул Zoom'дун ичинде breakout room дегени бар экен да. Аны менден жакшы колдонгондор болушу мүмкүн. Ал мисалы үчүн группаңызда 30 окуучу болсо, башынан баштап баарына сабак өтө бересиз дагы, анан бир 15 мүнөттөн кийин өзүңүз план боюнча кана эми группаларга бөлдүм деп туруп, атайын тизме менен каалаганыңызды сен биринчи группасын мынаны талкуулап кел, сен экинчи группасын деп туруп инструкцияны берип туруп 5-10 мүнөт аларды айда берсеңиз, ал жакта аябай сонун талкуулап туруп кайра келет экен да. Эми муну онлайн болсо эле баягы группалык иштер болбой калат дегенден түшүнүгүм ошол мындай четке кагылды да. Демек ушул онлайндан дагы мүмкүнчүлүк издеп туруп, сабагыбызды кызыктуу кылсак болот экен, пайдалуу кылсак болот экен деп чечтим. Анан дагы мүмкүн болушунча да. WhatsApp'та бир суроо бар экен, ошону берейли, анан жыйынтыктайлы. Мел. Сангова Зульфия деген эжебиз берип атат. Онлайн окуу өтө ыңгайлуу экен биз мугалимдер үчүн, бирок окуучуларга проблема жаратты. Телефондору жок, бирдиктери жок. Ушул ситуациядан кантип чыгалы дейт. Кээ бир окуучуларыбыздын тапшырмаларын аткарсак да, бирок сет чыкпайт экен. Тапшырманын жообун ала албайбыз. Ушул биз үчүн проблема жаратты дейт. Айылдагы мектептер дейт. Ой, ушуну мен билбейт экенмин, ушунун жообун. Мен балким Назимадан сурайм дагы бир жардам, анан мен керек болсочу, баягы айттым го, проблемадан
көйгөйдөн мүмкүнчүлүк издеш керек. Өзүңүз ушуга жооп издеп көрүңүзчү. Мисалы үчүн, эми Африкадай болбойлу, бирок Африканын бир Кения деген мамлекетинде менин бир студентим бар эле, магистрант. Ал айтат, керек учурда соткадан SMS менен тапшырма жөнөтөм дейт. SMS менен. Балдар SMS менен аткарат тапшырманы депчи. Эми ага жетпейди, бирок Кыргызстанда менимче азыр көрүнгөн жерде WhatsApp бар адам бар да азыр. Айылда деле, тоодо деле WhatsApp менен да жөнөтө бересизби? Илгери мен WhatsApp'ты колдонбойт элем сабакка. WhatsApp мен үчүн бул мындай жакын адамдар менен студенттер үчүн такыр колдонбойт элем. Неформальный эле да. Бирок азыркы жагдайда ушуда деле WhatsApp группалары түзүп, студенттерге инструкцияны сразу азыр мынаны аткаргыла деп ушундай колдонуп калдым. Кийин бул пандемия бүткөндөн кийин WhatsApp'ты мен колдонбойм, себеби WhatsApp мен үчүн бул башка мындай неформальный мамилелер үчүн колдоном да. Ушундай деген оюм бар. Рахмат агай. Анда эмесе урматтуу кесиптештер, жыйынтыктайлы, убактыбыз аз калды. Урматтуу биз ардактаган Дүйшөн агай, сизге чоң рахмат ушул биздин чакыруубузду колдонуп, бизге ушундай асыл ойлоруңузду келип, бизге кеп кеңеш куруп, атайын вебинарыбыздын спикери болуп, бүгүнкү вебинардын бизге көп жаңылыктарды, көп билимди бердиңиз. Ден соолукта болуңуз агай. Казакстанда ушул башка чет өлкөдө жүрсөңүз дагы дайым Кыргызстан үчүн көп жакшы вебинарларды, көп методика, усулдарды үйрөтүп келесиз. Сизге чоң рахмат агай. Бар болуңуз. Биз сиз менен сыймыктанабыз. Мен бир эле сүйлөм кошом. Ушул пандемия шартында эң алгачкы 16-13 март күндөрү бизге шамчырактай болуп, момундай кылып окуткула деп эң биринчи баштаган агайлар ушул Дүйшөн агайлар болгон. Биз ушул агайлардын артынан баштап мына бүгүн өзүбүз ушундай курстарды өткөнгө жетишип калдык, Кудай буйруса. Сиздерге чоң рахмат, баарыңыздарга катышканыңыздарга. Агай сизге терең ыраазычылык, ишиңизге ийгилик, үй бүлөңүз менен аман эсен, ден соолукта болуңуздар. Биз сиз менен сыймыктанабыз. Акыркы жыйынтык сөзүңүздү сизге берейин. Чоң рахмат, чоң рахмат. Эми мени ушул агайдагы бир нерсе айтып берсин деп чакырганыңарга чоң рахмат. Себеби мындай адискөй адам үчүн анын пикирин баалаганга караганда, ушу баалаган канчалык ырахат көзүнчө. Ушул агайдагы бир нерсе айтат экен, ушуну бир нерсе билет экен дегенден, бул жанагы бунун эч нерсе менен салыштырса болбойт да, себеби демек өзүңдү мындай адис катары жакшыраак сезесиң. Ошон үчүн бүгүн ушу угуп отурганыңыздарга чоң рахмат. Ал эми айтайын дегеним албетте март айында биз баштаганбыз, мен эле эмес коллегаларым Кеңеш Сайназаров, Асылбек Жодонбеков, ошол үчөөбүз үчилтиктеп жүрөбүз. Мындай Кыргызстандын 3 бурчунан чогулган досторбуз. Мындай колдон келишинче жардам беребиз системага деп мындай бир аз жасап жүрдүк. Эми бизден башка дагы Асылбек Мадалиев, анан кийинчерээк Элира Турдубаева дегендер, көптөгөн Тынчтыкбек Бекташев дегендер да жардам берип жүрүшөт. Жардам беришти аябай жакшы. Эми мен сүйүнгөнүм ушу Кыргызстанда волонтерлор көп экен, дайыма ушу жардам бередим дегендерчи. Ал эми айтарым ушу жыйынтыктоо жакындап келе жаткан жаңы окуу жылыңыздар менен куттуктайм. Ал эми бул окуу жылы башкача болуп атат. Өзүңүздөр баары биринчи курстарды кел деп, биринчи мектепке класска келген биринчи класстын окуучуларын кел деп тосуп алганга эмне жетсин? Ошол заман кайра келсин. Сиздерге айтарым, жаман оорудан, оору сыркоодон алыс болуңуздар. Ушул сиздер менен мындай Кыргызстанда, Бишкекте, Булуң бурчунда мындай жолугуп, жүздөшүп, саламдашканга не жетсин? Ошондой заман келсин. Баарыңыздарга чыгармачылык ийгилик. Эч качан эмеңи кылбаңыздар, өзүңүздөрдү аяңыздар. Ой, мен мынаны билбейт экем деп өзүңүздөрдү уруша бербеңиздер. Наоборот, мен ушуну билет экем деп туруп, турмушка, жумушка позитив караңыздар. Мындай бунун баардыгын ичип жеп үйрөнүп койгон адам аз эле. Бирок мен үйрөнөм. Ой, мен бир нерсе билем деп туруп, ушу сиздер ушу позитив маанайда жаңы окуу жылына жакшына кирип барыңыздар. Аман болуңуздар, жакшылыктарда жолугалы, урматтуу кесиптештер. Рахмат агай, чоң рахмат. Айтканыңыз келсин. Чатта сизге аябай чоң ыраазычылыктар, ишиңизге ийгилик, жакшы каалоо тилектер, жылуу сөздөр айтылды. Баарына кошулабыз. Урматтуу кесиптештер, ушуну менен бүгүнкү онлайн окууга даярдык деген вебинарыбыз аягына чыгалы. Баарыңыздарга терең ыраазычылык, ишибизде дайым ийгиликтер болсун. Агай сизге дагы бир жолу чоң рахмат. Рахмат. Жаңы эжеке, Дүйшөн агай, сиздерге да чоң рахмат. Ден соолуктарыңар чың болуп, ушундай вебинарларды көп уюштуруп, бизге жардам бергениңиздерге чоң рахмат. Ден соолугуңуздар болсун, ишиңиздерге ийгилик. Рахмат, Айнагүл эже, рахмат. Рахмат, бар болуңуздар.
жазылды буйруса, анан записти жөнөтүп коем группаларга. Баарыңыздарга рахмат. Саламатта болуңуздар, ден соолугуңуздар чың болсун. Саламатта болуңуздар.